Фортепиано музыканын сыйкырдуу добушун чыгарган сүйүктүү аспап. Штраус, Моцарт, Бетховен, Молдобаев, Молдобасанов өңдүү көрүнүктүү композиторлордун чыгармаларына жан киргизип келет. Ар бир таңды сыйкырдуу аспаптын добушу менен тозуп, анда кол ойнотуу ырахат алган Кубанычбек Ашыралиев ар бир күндү музыка менен баштайт. Кубанычбек Ашыралиев 1958 жылы 6 ноябрда Аксы районунун Караван айылында туулган. 4 жашына музыка дүйнөсүнө аралашып, 6 жашынан тартып аккордеондун коштоосун ырда баштаган. 1976 жылы Жоморт Бөкүнбаев атындагы орто мектепти аяктагандан кийин 1989 жылы Бүйсара Бешеналиев атындагы искусство институтун бүтүргөн. Ошол жылдардан тартып Токтогул Сатылканов атындагы улуттук филармониянын Семетей азем эстрадалык ансамблинде, Насихат камералык жана Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестринде солист болуп эмгектенген. Мен мектепте эмей эле кичинекей бир 4 жашымда эле үйдө эле концерт кое берчүмүн. Ата энеми тиги карындаш эжелеримди отургузуп коюп алып туруп, анан табуретканы монтип алып аккордеон кылып туруп, анан ырдап койчумун да. 7-класста мен мектептеги классташтарды уюштуруп, Жаш Тилек деген топту түзгөм да. Мен ошол кезде туулган жерим Караван, Көл вальсы, кыздар окуп жүргөндө бияка Семетей тобу түзүлүп, Лилия Бичелова, Алтынбек Сапаралиев, биздин жетекчибиз Ника деп койчук, Наум Борисович Нузбаум деген ошол түзүп, ошол кезде мен азыркы белгилүү болгон Уча бер үмүтүм каркырасы деген ырды жараттым. Уча бер үмүтүмдүн каркырасы, шолгодай күн коюктап жаркырачы. Каарманыбыздын 1985 жылы Москвада өткөрүлгөн бүткүл союздук эстрадалык ырлардын фестивалында 3-чү орунга татыктуу болгон. 1987 жылы Бакуда өткөрүлгөн Глинка атындагы эл аралык вокалисттер сынагына катышып, дипломант аталган. 1988 жылы Юрмала 88 сынагына Кыргызстандан 1-чи катышуучу болгон. Ошол жылы ички иштер тармагында иштеп, Салтанат ансамблин түзгөн. 1998 жылы патриоттук ырлардын лауреаты аталган. 2002 жылы эң мыкты ыр сыйлыгы менен сыйланган. Кыргызстанда мамлекеттик автоинспекция жана Көк бөрү федерациясынын гимнин жазган. Башында бизде кафедра вокал кафедранын башчысы Сайра Кийизбаева болгон. Болот Минчилкиев, Сартбаева, Кайыргүл. Анан өзүм мугалимим Осмонкул Асанкулов деген болду. Шайлообек Дүйшеевдин сөзүнө жазылган Жаш сулуу деген рок-н-ролл, кыргыздарда рок-н-ролл жок эле, ошондо мен биринчи рок-н-ролл жазып чыккам да. Кубанычбек Ашыралиев 30 жылдык эмгегин жалаң чыгармачылыкка арнаган, эң мыкты ондорду жаратты. Ал ырчы катары эмес, композитор катары калың элге белгилүү болду. Бирок анын жаратылы элек ырлары али алдыда. Ошондуктан анын талбаган эмгеги ага көп ийгиликтерди багындырары шексиз. Айбек Асанбек уулу, Эмил Саттаров, Акбермет Осмонкулов, Аккутмантан көрсөтүүсү.